Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе сабагыбызды баштайлык. Бүгүн бизде математика сабагы. Сабагыбыздын темасы аянттын ченбердиктерине карата мисал маселештөө. Бүгүн биз силер менен 928 мисалдан 933 мисалга чейин чогуу биргеликте чыгарабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты ченбердиктер жөнүндө түшүнүп аласыңар. Аянт ченбердиктери катышкан мисалдарды өз алдынча чыгарабыз. Жети өлчө биргесүүгө, туура үй жүгүртүүгө, биримдикке тарбияланабыз. Анда эмесе балдар, китебибиздин 137-бетин ачып 928 мисалга көз юртөлү. Мына балдар, аянттын ченбердиктеринин байланыштарын байкап, алардын келип чыгышын түшүндү дейт. Бул сүрөттө силер эмне көрүп турасыңар балдар? Туура. Демек бул сүрөттө биз ченбердиктерди илиретип жана майдалоону көрүп турабыз. Эми кезек 929 мисалга келди. Берилген ченбердиктер катышкан эсепти биз азыр бирден талдап чыгарабыз. Биринчиси 5 метр квадрат 5672 сантиметрге 7 метр квадрат 5345 сантиметрин кошуп биз 13 метр квадрат 1017 сантиметрди алат экенбиз. 2 сантиметр квадрат 15 миллиметр квадратка 15 санын көбөйтөбүз. Биринчиден кашанын ичине сантиметрди миллиметрге айландырып алып, ага миллиметрди кошуп, аны биз 15 санына көбөйтүү менен 32 сантиметр 25 миллиметр квадратты алабыз. 15 дециметр квадрат 80 сантиметр квадратка 4 дециметр квадрат 75 сантиметр квадратты кошсок, биз 20 дециметр квадрат 55 сантиметр квадрат деген санды алат экенбиз. 10 сантиметр квадрат 75 миллиметр квадратты 25 санга бөлөбүз. Биринчиден сантиметрди миллиметрге айландырып алабыз дагы, ага 75 миллиметрди кошобуз. Ошондон келип чыккан санды 25 санына бөлүп, биз 43 миллиметр квадрат деген санды алдык. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабак жакшы өтүп атат деген ойдомун. Эми 930 маселени өз алдыбызча иштейбиз. 931 мисал. Төмөнкү 3 туйунтманы жана кошуу жана кемитүү белгилерин пайдаланып, бир туйунтма түзүп, анын маанисин аныкта. Бизге кыскача 3 туйунтма берилген. Биз ошолорду пайдаланып, узун, чоң туйунтма алдык. Эми балдар, бул туйунтманы амалдарды аткаруу тартибин эске алуу менен жакшынакай кылып чыгарып алабыз. Азаматсыңар балдар. Кийинки кезек 932 мисалга келди. 932 мисалда бизге теңдемелер берилген. Теңдемелерди да өзүнүн аткаруу тартиби менен чыгарып алабыз. Мисал. 30 кемитилген алты көбөйтүү а туйунтмасы нөлгө барабар болгондой анын маанисин тап дейт. Мына балдар, бул мисалда биз эгерде кайсы анын ордуна кайсы санды койсок, туйунтма нөлгө барабар болот. Азаматсыңар балдар. Кезек үй тапшырмага келди. Бүгүнкү тапшырма 934 жана 935 мисалдар. Балдар, сабак силерге жеткиликтүү болдубу? Ар бирибиз өз оюбузду сүрөттө берилген быйтакчалар аркылуу белгилеп алабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.